Баатырлар эмнеден өлөт? Авторы Мелис Макенбаев. 2 бөлүм. Саламатсыз Беймаш байке. Келиндин назик добушу. Саламатчылык карындашым. Отура бер. Өтүнүч менен келген келин эмес, өзү келгенсип калдаңдап шашып калат Имаш. Бала үшүгөн жокпу? Жашы канча да? Аты ким? Аты Айбек. Жакында 2-ге чыгат. Муунгансып араң сүйлөйт келин. Жанатан бери араң чыдап, анын үстүнө жылуу мамилени кезиктиргенге эреркеп, атын угуп бирок көзмө көз сүйлөшпөгөн бейтааныш адамдын жардам үмүт этип, эртеден бери ит өлгөн суукта кар кечип келип күтүп отурганы жанына батып кетти окшойт, жашып кетти. Аны жооткото сүйлөгөн Имаштын үнү угулду. Жашыба карындашым, анчалык эмне болуп кетиптир? Атайын келиптирсиң, андан көрө кел, жумушуңду айт. Колубуздан келсе жардам берели. Айт, проблемаң болсо тартынбай айта бер. Көз жашын эптеп тыйды окшойт. Жанагыдан үнү тыңыраак чыкты келиндин. Сизди уккам, элден көп угам сизди Имаш байке. Бирок ошентсе да келгенден тартынып, бүгүн жедеп турмуш сөөгүмө батканда келдим сизге. Башынан айта берейинби Имаш байке? Айта бер, жүрөгүңдө эмне болсо айт. Имаш канчалык маанилүү ишке шашып баратпасын, орто жолдон токтотуп калган кишинин көңүлүн кыя албай, зарыл иши болсо аягына чейин чыдап угууга көнгөн жаны. Кышында үстүнөн түшпөгөн чолок тонунун чөнтөгүнөн кол жоолугун алып чыгып, көз айнегин колуна алып сүртүп кайра кийди да келиндин сөзүн угууга камданды. Ата энем ат башыдан сөзүн баштады келин. Турмушка бияка чыккам. Жолдошум деле мен сыяктуу көп бир тууган, оокаты тартыш үй бүлөдөн экен. Соттолуп кетти жакында эле. Эмне болуп? Бирөөгө кошула калып, мал уурдашыптыр. Соттун калыстыгы барбы десем, жаш балама да карабай 4 жылга кесип. Канча болду кесилгенине? 1 жылга жакындады. Анысы о мейли. Аман болсо башы ошоп келет деңизчи Имаш байке. Баарынан жаманы күйөөң кесилип кеткенден кийин мен ага жамандыгымды тийгизгенсип тууган урук атүгүл ата энеден да чыгып калат экенсиң. Тиги шорду болсо түрмөдө кат жазыптыр. Ылажым болсо келип кет деп. Кайсы ылажын Имаш байке? Ушул тапта балам экөөбүздүн жерге тамагыбыз жок. Мага эчтеке эмес, айла кеткенде жалаң сууга кесме кылып берип атам. Унум да түгөндү. Бала эмеспи, кичинекей да түшүнбөйт, кыңылдап ыйлайт. Айлам түшкөндө кыштын суугуна карабай сизди издеп келбедимби? Кайра жашыды окшойт келин. Имаштын жубаткан жумшак коңур үнү кайра угулду. Ыйлаба карындашым, келгениң жакшы болбодубу? Колдон келген жардамды беребиз. Эчтеке болбойт. Балаң да чоңойот, жолдошуң да чыгат. Кудай буйрса, жаманчылык жерден. Андан көрө алдагы балаңдын өмүрүн тиле. Кары кишидей ар бир сөзүнө салмак бере сүйлөгөн Имаш туура түшүнүп, берки экөөнө кайрыла үн чыгарат. Шадыбек, Токтобек! Подсавкага биринчи баш баккан Токтобектин жүзүн бир чолу өтүп, баягы шашмалыгын кармады элем бат-бат сүйлөп жиберди. Токон, айланайын. Бардык иштериңди ташта дагы, ансыз деле дүкөн жабаар убактыңда келип калды окшойт. Могу карындашка анан баласына ылайыктуу кийим караштыр. Баягы мен Жамбылдан ап келген женский сапожкадан калды беле? Бар болуш керек. Ошондон сен ошону бүтүрө бер. Калганын өзүм. Сыртка жөнөгөн Имаш Шадыбекке кайрылды. Шаке, машиненин ачкычы сендеби? Менде? Эмне болду? Могу иштериң бүткөндөн кийин карындашты үйүнө жеткирип кой машина менен. Уктуңбу? Анан Шаке, үнүн басаң чыгарып Имаш. Үйүнө баргандан кийин эмне кем карчысы бар экен, эмне бар эмнеси жок ошолорун сурап биле келчи. Дүкөндө жогун, чайын эртең жеткирип бересиң үйүнө. Ушуну колго алчы Шаке. Макулбу? Макул. Биринчи жолу эле айткандай болот. Досунун чычкылуу мүнөзүн билген Шадыбек Имаштан мурун оозунуп сүйлөт. Бир кам санаба, шеф. Жарым саат өтүп өтпөй 2 таңылчаак оролуп 2-3 баштык майда чүйдө көр жер салынып, анын баары машинеге жеткирилген соң рулга Шадыбек катарына жаш келин баласы менен отуруп
жуп жөнөй беришерде ачык турган жигулинин эшигинен ичкери эңкейип, Имаш мурду башынан бери тумчуланып, көзү гана жылтырап көрүнгөн Айбектин башынан сылап эркелетип жатып, өзүнүн чакан болсо да дүкөнү бар экенин, аздыр көптүр акчалуу экенине кысынып уялгандай. Мыноону чөнтөңгө салып кой карындаш. Азырынча оокат кылып турасыңар. Кудай буйрса, дагыныкысы болор. Эми жакшы бар, деп шашып калдаңдап келиндин: Имаш байке, Кудай сизге өмүр берсин. Рахмат сизге, деп жаш аралаш сүйлөгөн алкыштарына эмне айтаарын билбей укмаксанга салып, бирок көңүл кыя албастыгын белгиси кайра-кайра башын ийкегилеп, машиненин эшигин жапканча ашыгып турганы билинет. Машине дүр от алып жүрүп кетти. Дүкөндө Имаш Токтобек экөө эмне кылар экен деген кыязда билинбей көз салып турса, бала чагынан берки адаты ушундайбы. Башы ийине чөккөн калыбында бүкчүйгөн тейден гезит китеп окуп, не 1-2 саатка чейин ордунан былк этпей ойлонуп отура берет. Бир маалда чоочугансып баш көтөрө: Турсун апага кезектеги азык түлүк май чайын алып барып бердиң беле? Деп сурап калат. Кайсы Турсун апа? Баягы пет училищанын жанындагы үйдө жашаганчы. Унутпай жеткирип турушуң керек. Ушундай күтүлбөгөн кыялдарынан уламбы дагы эмнени ойлоп чыгарып ийер экен деп өнөрлүү шок баласын аңдыган адаттай болуп, Токтобек Имаш байкесин кээ бир кылык жоруктарын түшүнүп түшүнбөй көз салганы ушундан. Мына эми мурунку кылыктары аз келгенсип, Сейитти көчөдөн жетелеп келгенин карабайсыңбы? Анысы оозунан эне сүтү кетелек жаш бала болсо бир жөн, өзүнөн алдаганча жаш улуу болгондо да жакшы кезинде бала окутуп жүргөн мугалим. Өзүнөн өзү дагы бир нерсеге таң калып жүрдү Токтобек. Сурамчылар ушунчалык көп. Дүкөндөгү товарлардын арзандыгы тигил. Чет-четтен соопкерчиликке көбү кетип оюлса да, дүкөндүн өзү оюлбай, бир керемет бардан бетер банкрот болбой кармалып турганына таң калчу. Кантип таң калбайт? Тиги Бишкектеги менмин деген ири фирма дүкөндөр, кичи ишканалар мамлекеттик налогун төлөй албай банкрот болуп чачырап жатышса. Ким билет? Жүрөгү таза, иши ак, берешен кишиге Кудай Тааланын көзү түздүр. Кээде прилавкалар жарым-жартылай бошоп, кассага киреше түшпөй кыйнала баштаганды көрдү эле Имаш айрылышпаган досу, кабагы ачык, өзүндөй колумар Шадыбекти жанына алып, күн бүтүнбү Бишкекке же Казакстан тарапка ооп кетишет. Анан бир күн эле карасаң, товары болсо товарын алып, а болбосо акчасын алып, бирок дөңгөлөктөрү жешилгенче бирде Казакстандын сары талаасын кыдырып, карбюраторунан суу акканча жинкини соолгон кызыл жугули Нарындын кире беришинде кыялаган жолдо улам-улам суркоологон кишидей болуп жөткүрүп коюп келе жатыр. Жол азабын тартып гер сары болуп шапая түшсө дагы, Имаштын көзү жокто Шадыбек мактаныштуу түрдө аңгеме салганы бар. Имакемди тааныбаган казак жокпу деп калдым. Кайсы айылына барып түшпөйлү, Имаш бауырым, деп чоңунан кичинесине чейин учурашып келишет. Жай келдиңизби? Ооба, жай эле, бир аз коммерция менен. Анда анын жарасы жеңил, көмөк көрсөтөбүз. Имаш бауырымыздын сыйын, жакшылыгын көрүп келген халкмыз. Акча да табылады, пайда да түсөдү деп көңүлдөрүбүздү жайгарып коюшту. Мен көп ишенкирбей турдум эле. Тиян айдап барган Бишкектен толтура жүктөгөн бир камаз картөшкөбүздү 2 күнгө жеткирбей соодалап, жергиликтүү калктын өзү эле койбой алып кетишти. Көрсө мурун Имаштын ооматы келип турганда, Кыргызстандан жүктөп алып барган бир машине жашылчасын оокат өтпөгөн үй бүлөсү чоң казактарга бекер таратып отуруп калчу экен да. Анан кантип Имакемден аясын казактар. Берерге тамагын таппай катуу сыйлашат экен. Аны айтасың, ары жактан чыгат таянаттуу олбурлуу буудай жүздүү келген, муруту да ошондой саргыч. Мен Имаке менен көп жүрөм. Иштешип калбадыкпы Казакстанда? Эми Казакстандын талаа чөлдөрүн шоопурдан артык ким билет го. Жөргөмүштүн желесиндей жолдору кыйма чийме, бараткан багытыңан адашсаң өлдүң да. Кук эткен кузгун, как эткен карга жок. Кум дөбөлү чөл, каркыраган чөлүң кишинин эрк күчүн сынап тургандай эле, жер урушка бараткандай эле даярданасың. Бери болгондо 1,5 тонна күйүүчү май, 200 литр бочкадан
Үчөө бар кузовто, толтура суу ичинде. Машинеге да каркыраган чөлдө каяктан барып издейсиң? Азык түлүк мол аласың. Бузулуп талаада калсаң шоруңда. Имаш экөөбүз чөл кезип жүрүп талай окуялардын үстүнөн чыкпадыкпы? Бир жолу жүрөбүз, оор 8 тонналык КамАЗга жык картөшкө жүктөп алып. Сатпаевка, эски аты Николаевск экен, шаарына баратабыз. Жезказанга жетпей, 24 километр жетпей берек. Каяка көз жүгүртпө, мелтиреген тала. Көзүң жабышып, өлүп баратсаң да рульга тырмышкан бойдон көз ирмебейсиң. Антпесең жөргөмүштүн желесиндей чаташкан жолдордун бирине байкоосуз кирип кетсең азапта. Күндүр түндүр багытыңдан адашып кете бересиң. Теңирден тескери Чимкент же дагы бир жерге байкабай кирип кетишиң ыктымал. Казактын талаасы кроссворд же башта адаштырган лабиринт деп койсо деле болчудай. Анан дагы салончак деп койчу балеси бар. Сормо чөпөңдөнгөн былкылдаган жер. Ага кабылып машинеңдин дөңгөлөктөрү батып калды дегиче шоруң шорподой кайнады дей бер. Кылым бүткүчө жата бересиң да. Бирөө келип сүйрөп чыгармайынча, сууң, азык түлүгүң желип ичилип бүткөнчө жата берет белең. Машинаңды жүкпүгү менен Кудайга аманат кылып тапшырып, көтөрүшүнчө суу азыктарыңды алып, кумду малтап кечип, күн куйкалаган ысык чөлдү аралап, чоң машинелер тынбай өтчү киши кара жашаган казак айылдарынын бирине чукул трассаны издеп жөнөйсүң. Баскан жериңден мал сал, кийиктердин күн сызгырып отуруп жылмалап салган аппак баш сөөктөрүн, аргандай кабыргалардын мүйүздөрүн кездештиресиң. Жайдын ысык күнү куйкалап туруп эле көз ачып жумганча ортосунда чаңгымы көккө чейин көтөрүлгөн, көз ачырбаган бороон чапкынга туш болгон күндөр канча. Имаш экөөбүз бирибиздин далыбызга бирибизди тийиштирип, ылдый жылмышып, бороон токтогуча деп башты катып, үнсөз бир нече сааттар бою кыймылдабай отура бермей. Айрым учурда өнөктөшүм Имашка ачуум да келет. Кайра туруп, боорум ачып кетчү. Боорум ачыганы көрсөм ага чейин эле бул куурагыр жанагы шалдыраган Жигулиси менен же бөлөк чоң машина таап алып, жашылча машинасына жүктөп алып, моминтип Кудайдын азабын тартып талаада калып, чөлдүн бороонуна тушугуп жүрүп, таап жүргөн туракчаны. Ачуум келгени жанагынтип көргүлүктү көрүп, өлүм менен тиштешип жүрүп, араңдан зорго жеткирген жүгүбүздүн жарымын казак айылына, начар жашаган кембагалдарга таратып ийип, чоң бир иш бүтүргөндөй камарабай отурганы. Бүткүл дүйнөнүн жардыларын жеке өзү бакчудай болуп, анан күйөсүң да. Аганча жолу чөлдүн пираттарына кабылып, атышып жатып араң кутулганбыз. Ошонун кызык экен, айтсаң. Кызык болбой курсун. Жана айтып келатпадым беле, Сатпаев деген шаарга келатабыз деп. Согончагына тыгылдык. Андан эптеп-септеп трассага жетип, бир машинени араң көндүрүп, өзүбүздүн КамАЗыбызды зорго чыгарып, андан ары сапарыбызды уладык. Имаштын болсо көнгөн адаты. Жолду катар бүкчүйгө отуруп алып, баш көтөрбөй гезит же китеп окуйт. Гезит журналдары толтура. Эскиргенинде эле кайра барактап, өзү сызып белгилеп койгон жерлери бар. Үңүлүп окуп жатканын көрөсүң. Кыйраткансып, жемен алаксытканыбы, кезек-кезек башын көтөрө, оюна келген бирдемени сүйлөп калат. Ноу жүгүбүз өтүп кетсе, кайра нарынга барганда мектеп интернатта окуган балдардын сберкнижкаларына акча салып коюшум керек. Ал эмне болгон сберкнижка? Балдардыкы, интернатта окуган. Атасы же энеси жок, арасында томолой жетимдери да бар. Ошолорго сберкнижка ачкам. 18 жашка толгондон кийин акча салып, ар бирине кийин окууга тапшырганда керек кылат дейт. Анда Имаштын Гуляга үйлөнө элек кези болчу. Иттей жиним келип кетти. Имаш, жок дегенде 700 жерге жетип алып анан сөз кылсаң боло. Эмнени? Деди камарбай. Эмнени? Ошону. Эчтекенен эчтеке боло электе эле өзүбүз өлүп талып араң келатсак, уже оюңда кузовтагы картошканы эчак соодалап, аны бөлүштүрүп ийбедиңби? Колубузга тие элек акчаны интернаттагы балдардын книжкасына салып жүрөт. Андан көрө бул чөлдөн аман эсен кутулуп, эл жашаган пунктка жетүүнү ойлосоң,
Ал мындай сөздү менден угам деп күткөн эмес окшойт. Аңырая бир карап алды. Ал менин ишим. Акчаны кимге берем? Жетим балдаргабы же талага чачуу эмби? Өзүм билем. А бул чөлдү көрбөй жүрдүң беле. Чыгабыз Кудай буйрса. Мен ошо жерден огу этер төтөн кычыгына тийдим. Талаа менен балдарга бергениңдин айырмасы кайсы дедим. Ачка ток болуп, жаныңды озго тиштеп, тоокелге сайып жүрүп, акча таап, аныңды күн мурун эле интернеттагы балдарга берчүмүн деп ойлойсуң. Ой, эми сенден өткөн кыял кеч апенди барбы? Ачуусу келгенде көз айнегин оңдоп койчу. Ошонусу кармады. Быдылдап тез-тез сүйлөп ийет эмеспи? Мен эмне кыларым менен жумушуң болбосун. А тиги интернетте окуган балдарыма сөз тийгизчү болбо. Уктуңбу? Билсең, Кыргызстандын келечеги ошолор. Ошол кыйналып, кысталып, интернетте жатып окуп жүргөн балдардын баары менин балдарым. Алардын атасы менмин. Эгер дагы бир жолу балдарыма сөз тийгизчү болсоң, так ушул жерден жөө кубалап жиберем сени кайра артка. Кыргызстанды көздөй. Дейт? Ичимен окуй дедим да, дагы намысына тиер сөз айтсам, бу жиндинин эчтемкеге карабай туруп, жөө айдары бышык деп ойлоп, унчукпай калбадымбы? Бир жолу да ушинтип чырдаша кетип, мени түшүрүп алып, жөө 5-6 чакырым узап кетип, оңшоюп жол боюнда отурам да, тиги зрениясы начар неме машинени кантип айдамак эле деп кайрылып келе жатсам, боорукер кургур неме адагы түтпөй машинесин кыңылдатып айдап келаттыр. Ошентип кайра табышканбыз. Жанагы пираттарга кайдан жолугуп жүрөсүңөр? Ошол күнүбү? Ооба да. Солончактан машинени сүрүп чыгарган күнү. КамАЗды бир сыйра карап, тук этип алып, сакалдын го уйкусу жок эмеспи. Бирок арыдан бери тамак жасай калганда даамдуулугун айтпа. Укмуш повардык жайы бар эмеспи. От жагып да убара болбойт. Илгерки керогаскага окшогон андан кичинекей болсо керек. Шмели бар. 1,5 литр бензин куя калып эле ошого бышырат. Таңдайды такылдаткан тамак жасайт сакал, эчтемкесин койбой жейсиң. Жолдо келатабыз. Айтпадымбы, бир сүйра гермур айтышып алганбыз. Мурчуюп кезитинби бирдемесин тиктеп отурган. Бир маалда астыдан эле көрдүк. Имашта мен дагы көрдүк. 3 айрылыш жол бар болчу. Дал ошо жерде топ караан турат. Милицияларга окшойт. Рекеттер да эмес. Жүрөгүм шуулдай түштү. Түрлөрү бузук. Эки жеңил машина жол жээгинде ортосунда биздикиндей КамАЗды туурасынан салып, кыйгачыраак ал чүйлүшүн алып же тыптыйпыл тоногондон кийин өтүп кетсин дегенчелик кылып, сол жагынан бош орун калтырып, ошол өтө турган ачыкты тосуп турушат. 7-8 чакты караан. Аралык улам кыскаргандан кыскарып баратат. Айтып айтпады бул каракчылар, пираттар. Айтып айтпады бул каракчылар, пираттар. Жолду катар гермур айтышканыбызды эстейбизби? Түгел Имашты карадым. Алда мени карап туруптур. Калп айткан менен болобу? Классташ учурда жол тапкан, өлүм бет алдынан чыкса да апкарып койбогон көк жал эмеспи Имаш? Айткандай, муну айтты. Көрдүңбү? Байкагандырсың. Булар общака уделение кылып эл үчүн иштегендер эмес. Даана шыпаналар. Эмне кыласың? Көп жерде ушундай беспредел. Биз жакта деле ушундай болуп атпайбы? Эл үчүн иштебей, ушинтип жолдун эндигинен пайдаланып өткөн кеткендерди карактаган эмелер. Бүгүн да власкага чыгышкан тура. Эмне кылабыз? Чыдамсыздана сурай үйдүм мен. Анткени 8 тонналык КамАЗыбыз жүк бүгү менен дүңүрөңдөп, улам жанагы 3 кошконго жакындап баратат. Ашып эле кетсе 1 чакырым, же ага жетпеген аралык калды. 10-15 мүнөткө жетпей өңгешпирлерин көрмөкпүз тигилердин. Сен мындай кыл, үнүнүн салмактуулугун айтпайсыңбы сакалдын? Мен го колум баранкага карышып, денем менен жабышып алгам. Ошонумду айтты, Имаш. Ошонумду айтты. Имаш тиги шакалдарга шек алдырбас үчүн орундукка кенен кесири чалкалап отур. Ылдамдыкты биртке басайт. Сен бир гана жолду кара, жолду бил. Жакындай бергенде мен айтам. Өзүң деле билесиң. Ылдамдыгыңды азайтмыш болуп, тормозду басар басмаксан болуп, тетиги топтошкон иттер турган ачыкты көрдүңбү? Жол жээгине токтомуш болуп,
ошол ачыкты көздө да алар эчтекеден шек санай электе газды өкүртө бас. Жан керек болсо өздөрү бытырап качат. Уктуңбу? Айтканымды аткар. Колундагы мылтык куралдарына көңүл бурба. Сенин ишиң машине, руль, жол, давай. Жигиттин пири Шаймерден колдосун. Кээде туруп ушул сакалга жаман ыраазы болуп кетем. Кээ бир терс чатак кыялдарын эске албаганда. Бирге өскөн достор айтып калышат, Имаштын 5 колубуздай билебиз, аны менен чогуу өскөнбүз дешип. Имашты билиш үчүн 5 колдой болбосо да, кур дегенде 3 колдой билиш үчүн аны менен чет жакада жакаңды кармап, Алла деп коркунуч менен бетме-бет кездешкенде гана билесиң. Анан угуп турбайсыңбы? КамАЗыбыз тигилерге чукулдап калды. Айткандай эле колунда абрез мылтык бар экени көзүмө илинди. Алар бизди тетиги бурулуштан алыстан эле байкаганда, КамАЗ жакындай бергенде бирөөлөрү токто дегендей белги берип кол көтөрүп, куралчандары мылтыктарын белендеп бизди көрсүн дегенсип машинеге сундурбаса да ачыкка чыгарды эле КамАЗдын акырындай баштаганын көрүп, куралдарын төмөн түшүрүштү. Айда, деди ушул маалда Имаш. Түз айда, тигилерди көздөй. Ушуну эле күтүп турган мен газды бастым. Өкүрткөн бойдон түз качырдым. Топтошкон каракчыларды көздөй. Башка жол жок. Жолдон четтесең, өңгүл-дөңгүлгө урунуп, эмне болоруңду бир Кудай билет. Колго түшсөң, тирүүлөй жеп койгудай тигилер. Андан бөлөк айла жок. Тигилерди алдагылап турган ачыкты карай күчтүн бардыгынча урдум. Жанымда отурган Имаш тизесинин үстүндө турган кош ооз мылтыгын коюп алып, жолдон көз албай отурат. Анан КамАЗым, байкуш өзүм. Кудай жамандыкты көрсөтпөсүн, машинени өкүрткөн бойдон түз качырганда ойлодум эле топтоо менен эле КамАЗдын дөңгөлөктөрүнүн алдында калчудай сезип. Кайдан? Жарыла дырылдап эле качып беришти жолдон. Шамалдын эпкини менен чегирткелердей эле эки жака ыргып кеткендей болушту. Жанына күч келгендей машинанын добушу. Колум рулда карышкан бойдон тигилерди чаңга буркурата көмүп салып өтүп кеттик. Эми бас, колдон келишинче. Азыр бир аздан кийин эсине келип кубалайт. Деди чайгана Имаш. Эң башкысы өтүп кеттик. Дагыныкысын көрө жатарбыз, деп койду. Алдастабайт. Анан кантип ишенбейсиң бул сакалга? Өр таралап келели десе да кылт этпей жөнөрсүң. Трассаны көрүп турасыңбы, деди көп өтпөй мага Имаш. Обгон кылам десе жөн эле алдыга өтөт. Жол кенен, жол бербе, уктуңбу? Кубаласа КамАЗ менен кубалайт. Бөлөк чарасы жок. Көрөсүң, жарым саатка жетпей алардын КамАЗ жетип келет. Жүгү жок, жеңил да. Азыр жөн эле жолдун чаңы ушундай бырпырап, саапырылып турат. Көрүп атасыңбы? Артта уюлушкан машиненин чаңын. Бизге мына ушунусу керек. Өзүң эми профи болуп бүтпөдүңбү? Сага үйрөтпөйм. Жолдун дал ортосу менен айдада артты чаңга көмүп жүрүп отур. Кыскасын айтканда, маскара шамалгы. Түшүндүңбү досум? Акыркы сөзүн мен жака кыйшая кыйкырып айтты. Түшүндүм. Мен да кыйкырдым. Жолдон көзүмдү албай туруп. Бир кезде Имаштын айтканы келди окшойт. Ал отурган жактын титиреп келаткан күзгүдөн КамАЗдын караны көрүндү. Ашып кетсе 20 мүнөттө өткөн эмес. Тигилерден суурулуп чыкканыбызга жүгү жок, мотору да чыйрак көрүнөт. Мурунтугун үзгөн сүзөнөк бука кейиптенип, жолду жол дебей атырылып келатат. Жол кичине өр тартып бараткан ошол маалда. Арттан кубалап келаткан КамАЗ алыстан эле жолдун сол тарабына ыктап, себеби биз уюлткан чаңдан качмакка, анан оңтой келсе бизди кууп жетип астыга озмокко жасаган далалат экенин түшүнүктү. Муну менден мурун түшүнгөн Имаш мага кыйкырды. Тиян, ал сол тарабына ыктаса сен ошол жака бур. Оңго кетсе сен да оңго кет. Машинени чайка, чаңга көмүлгөндөй болсун. Маскара шамалды эми башта. Маскара шамал деп коюшат казактар. Кай бир машина менен баратканда кайдан жайдан келгени белгисиз ошол шамал башталат дейсиң, күндүн өзү көрүнбөй, түн өрүп көз алдында турган жол өзүнөн өзү чайып алып баштаганын көрөсүң. Маскара шамал деген ушул. Жана келаткандагы таптана көрүнүп турган жол жок. Баарысы текши болуп талаада баратасыңбы же жолдун үстү менен басып баратасыңбы билинбейт. Жолдон чыгып кетип солон жака сайылып же машинең аңтарылып көбөткө кирип кеткен учурлар ошондон болот.
Имаштын айтканын түшүндүм да жолдун эки тарабын бербей тиги артта келаткан машина кайсы тарабын көздөсө күн мурун болжоп ошол жагына өтө качып куйругулаш келаткан КамАЗды болушунча чаңга көмүп келаттым. Даана куугум башталды. Мына башкы эки коркунуч туулду изде. Тигилердин куралы бар. Эгер алар такымдап жакын кирип келишсе, ок чыгарышы мүмкүн. Ок бензин куюлган бакка же дөңгөлөккө тийсе эле соодабыздын бүткөнү. Ок аткан киши ансыз деле биринчи дөңгөлөктү мелжейт да. Экинчи коркунуч Непада арттан курган эмес, астыга озуп кетсем эмне болот? Белгилүү иш. Астыга өткөрбөш үчүн айла жок, тараанага барасың. Же ал жолдон чыгып аңтарылат, же биз. Болбосо эки машина тең жолдон чыгып гүмжан болот. Ушундай. Бир маалда уда ок атылды арттан. Жүрөгүм шуудей түштү. Машина баратат. Эгерде ок арткы дөңгөлөктүн бирине тийсе, катуу бараткан КамАЗ булактап барып жолдон чыгып кетет беле? Ким билет? Кетип эле баратабыз Айтор. Көзүңө кара таян, кыйкырды Имаш. Жакшылап кара жолду. Мен булардын сезин алып коеюн. Аяк сөзүн чала чарпы уктум эле Имаштын мылтыгын оңтойлото кармап, эшиктин туткасына асылганынан түшүндүм. Артка ок чыгарып, коркутуп коеюн дегенин. Абайла Имаш. Сөзүмдү уккан жок. Машиненин эшигин акырын ачып, сыртка чыгып баратат. Эшик ачык бойдон арттан бирөө кармап турбаса, машиненин бут койгуч тамандарына туруп алып, сол колу менен эшикти кармап, мылтыктын кунагын ийине такап, ок чыгарыш кыйын. Ушул кезде ак бөкөнгө уга чыкканыбыз эсиме кылттей түштү. Абай куш, ак бөкөндөр өлүмгө жаралган жаныбарда КамАЗ менен кубалаган күндөр болду. Антпесе жакын барып атпасаң алыстан тийүү кыйын. Жетеп жүрөгүнүн сары суусу кеткенби? Машиненин төбөсү алыстан көрүнөр замат чоочу кандай селтетип биз жакты бир карап алат да, кай бири анысы аз келгенсип көккө так түйүлүп, анан үйүрү менен зымырашты көрүп ал. Оорулуу же аксак жарадар болгону артта калып калбаса, баары бирдей кетет. Жан деген таттуу элем. Саатына 80-90 чакырым чуркагандан кийин жаныбар жүгүргөндө туягынан куйругулаш кеткен чаң түтүндөй созолонот. КамАЗ менен ак бөкөндөрдү такырга карай ийрип чукулдай бергенде тарс-тарс эте мылтыктын үнү чыкканда ок жаңылганы күү менен бир топ жерге чейин сүдүрүп барып кулайт. Мына ошо ак бөкөндөрдү куугансып артта келаткан пираттардын жоргун карабайсыңбы? Имаш турган ачык эшиктен барылдап чаң кирди кабинанын ичине, мурун тамакты кычыштырып. Мына эмесе Имаштын мылтыгынан уда атылды ок, кулак тунуп эле калды. Тигилердин жүрөгүшүн алыш үчүн, анын үстүнө бизде да курал бар экенин билип, сестенсин деген ой менен кузовтан өйдө асманга карай эки ок чыгарып тим болдук. Аздан кийин карасак, артта чаңдан бөлөк түк көрүнбөйт. Тигилер калып калган окшоду. Ошентсе да сактанып токтогон жокпуз, жүрүп отурдук. 1 сааттан кийин кара жал көрүндү. Тигилердин калып калганы ошол себептүү. Эл көп жашаган пункттарга даап кире алышпайт. Кара жалга кирердин алдында КамАЗды жолдун боюнан токтотуп, бакка гана бир ирет тийиптир. Анча зыян кыла албаптыр. Картеч экен. Ал күнү жаттык. Өлгөн эмедей уктаптырмын. Солон жака тыгылганыбыз, пираттын кууганы баары кошул ташыл болуп, анын үстүндө күндүн кайнаган ысыгында рульдасың эртеден кечке. Тырп этпей уктап, бир гана ойгондум. Имашым жүрөт казан аяк калдыратып, өнөкөт оорусу кармаптыр. Кимдин үйүнө барбасын өтүмдүү эмеспи? Эреөн тереөн дегенди билбейт. Тамак ашына киришип кете берет. Казактарда көнүп бүтүптүр. Чоңунан кичинесине чейин көкө, имаке деп сыйлап турушат. Эртең мененки ырыскын ичип болгондон кийин мен мончого барайын, деди Имаш. Сен машинеңдин ар жак бер жагын чукулайсың да. Мен кеттим. Картошкеден кам санаба. Айтур менен сүйлөшүп койдум. Ошонун дүкөнүнө түшүрөбүз. Мен келгенден кийин дүң ала турган болду деди. Ой, кайран көк жал. Анын жакшы болбодубу деп сүйүнүп кеттим. Ал кетти мончосуна. Күн түшүп калганда Имаш келди. Силерге калып магачын же деп бул сакалдын ойдо жок жоруктарына көнүп бүтпөдүмбү? Бүгүнүкүсүн көрүп эсим угуп жыгылып кала жаздаптырмын. Мен эмес, жергиликтүү казактарда таң калышпадыбы? Эмне кылыптыр анчалык? Түшкө киргиз жорукта. Биз жаткан үйдүн тушуна бир Жигули келип токтоду. Аны айдатып келген Имаш экен. Жигулинин астынан түштү.
тизесине бир тестейер казактын баласын отургузуп алыптыр. Ал кошо түштү. Бир кезде Кудай бетин салбасын, арткы эшигинен чууруп эле балдар чыгып атат. Кеминде 8-9 бала, 9-10 жаштан тартып 13-14кө чейинки балдар. Кээ бир үйүнөн безгендер бар болуш керек. Ар кайсы жерде түнөгөн подвал, теплотрассаны калканыч кылып, аш жылаңач, кийими жыртык, колуңдагы нанды жулуп жегенден кайрат тартпаган балдар. Республика Шкит деген кинону көрдүң беле? Дал ошол Республика Шкитти бир машина кылып толтуруп жетип келген карабайсыңбы тиги сакал. Эмне мынча мончого кетип жоголду десем, азган тозгон балдарды тизип, мончого алып барып, жуундуруп, чачын алдырып, чөнтөгүндөгү болгон акчасына буттарынан башына чейин кийим сатып берип, курсактарын тойгузуп келген кербез экен. Баягы мен көчөдөн көргөн жылаңач, карала торала болгон, тырмак чачтары өскөн жүдөө балдар жок. Жаңы чыгарылган жез тыйындардай болуп, жүздөрүнөн нур жанып, мулуңдап, жоготкон атасын тапкансып Имашты тегеректеп алыштыр. Көкө, Имаш көкө дешип. Көкө, буларды эмне кыласың? Же берден алып кете турган товарлардын ордуна ушуларды эле оптом жүктөп алып кетсек кантет? Тиги нарында интернетте окуган балдарың бар эмеспи? Ошолорго кошуп коелу деп киргакшык жылдырып сынап сурадым. Тоотуп койбойт. Оюна койсо аны деле жасагыдай. Кечээ күнү бир Кудайдын жардамынын аркасында пираттардан эптеп кутулуп, Солончак деген шор баткагына тыгылып, ит көрбөгөн азапты көрүп, Сатпаевка эптеп жетсек, тигинин кылганы бу. Дүйнөдөгү жетим жесирлерди каралашып бакчу жалгыз өзү барчылап, көрүнгөн жерге акчаны чачып жүрбөйбү? Эми картөшкө толо жүктөлүп, машинебиз былк этпей турса, бул болсо сакалын тырмалап болгон акчасын түгөтүп салып капарсыз. Антсең эмне дейт? Эмне демегеле? Дагы бирдемени ойлоп тааптыр. Мен буларды балдар үйүнө өткөрүшүм керек. Буларды мындай таштап салган болбойт. Балдар үйүнө барса камкордук көрөт дейт. Жок дегенде курсагы ач болбойт деп. Эмне демекмин? Айтканын аткарат, өзү да бир эле сүйлөйт эмеспи? 2-3 күндөй убарасын тартты балдардын. Балдар үйүн укканда 2-3 качып кеткен. Ага кейип жүрдү көпкө чейин. Аларды көндүрөм деп Сатпаевдин айлана тегерегин издеп таппай келди окшойт. Весовой деген Сатпаевдан ары 6 километр алыс жерде балдар үйү бар экен. Ошого сүйлөшүп өткөрдүк. 130-140 чамалуу кароосуз калган жетим балдар бар экен. Барсак, сакал жөнөтчү эле аяка. Картөшкөнү ай турганга өткөргөндөн түшкөн акча бар да. Жетим балдардын тамагына деп бербедиби? Бирок канча кылган менен бир иштешип калдык. Аягында көнүп да калдым жоруктарына. Оозунан чыга электе мурда макул дечи болдум. Анан колунун берекелүүлүгүн айта көрбө, же буга окшогон апендилерге Кудай Таала береби? Каяка барса жолушудыр, чөнтөгүндө бир тыйын жок. Карасаң бирөөнөн табылып калган болот. Шыр жөнөп кете берет каалаган жагына. Анча-мынча жүрөксүнүп талаада калып калсаң, алда кандай болот дебейт? Бир сыйра жылуу кийимин, тамак ашын, шемелин, азык түлүгүн алып жөнөй берет. Ушинтип кеп чоошчу ал тууралуу. Айылдагы аны жакшы тааныган тели тең туштары. Эми моминтип апасы да жемеле отурбайбы аны. Сейит байкеси ошондо кыйла эле оңолуп калган. Эртең менен өзү келет. Кай бир убакытта Имаш Сейитти машинесине салып дүкөн тарапка жөнөшөт. Сейит байке, ден соолугуңуз азыр кандай? Жакшы Имаш, жакшы. Ичпей калгандан кийин ичтейим ачылып, көңүлүм тазарып, жыргап калбадымбы? Жинди болуп баратпадым беле? Сага рахмат Имаш. Моминтип жаман агаңды көтөрмөлөп койгонуңа. Болбосо киши карабай калбады беле мени. Балдарга жеңеге жолуга элексизби? Аялуу жерине тийип албайын дегенсип акырын сүйлөйт Имаш, көз кыйыгын маектеш кишисинин жүзүнө жиберип. Ушул саамда жүрүп бараткан Жигулинин жумшак дырылдаганы гана угулуп, асмандын четин, жол четиндеги жаткан кардын күртүкчөлөрүн ичиргендей бир тиктеп алып, жеңил күрсүнүп коет. Баргам, бая күнү. Эки эркегим бар эмеспи? Сагынып калат экенсиң. Жеңең жок экен мен барсам. Бир жака чыгып кеткен окшойт. Көп нерселерди күймөлүп айта албай атканы сезилет Сейиттин. Билип турат анысын Имаш. Көңүлүн көтөрмөккө сүйлөйт. Эчтеке эмес Сейит байке.
баары жакшы болот. Бат-баттан барып кем карчысына каралашып турсаңыз, жеңим кайда кетмегеле, туурабы байке? Башын ийкейт Сейит байкеси. Ишенчиликтен кетип калганына кейиген түрү бар. Арактын уусу жоголуп, бирок анын кермек даамы дагы эле тилинин учунда тургандай сезилип, тутунган балдары кашында болбой, суюкайган кыз кезинде сүйүп алган жары менен мамырашып чогуу чай ичпей, күн бою Имаштын дүкөнүндө алаксынып, кеч жакындаган сайын кут кеткендей коңултактан муздак, от жагылбаган үйүнө баруудан заарканып, үй бүлөсүн, тегерегиндеги адамдардын ишеничине кириш үчүн канчалык узак жол басуу керектигин ойлоп, жалгызсырап өзү менен өзү калганда, бир жагынан эркине алы жетпей, 1 сааттык же 1 күндүк өмүрү көз ирмемдей зып өтүп, кайгы касиретиңди ал 2 мүнөттө унуттурчу арактын азгырыгын эстеп алпурушуп, зор күч менен кекиртегин тыйып, кыжаалатка баткан учурлары эсинде. Имаштын сөзүнө шайдооттоно түшөт бир эсе. Эмнеси бар экен? Барагында спортсмен десе спортсмен, окуткан балдарым агай деп астыман кыйат бүгүн. Элге кылган мамилем менен оозго илинген жигит болгонум жалганбы? Бир уртам оозун албай, тыям десе тыйып коет кекиртегин. Эрки жетет ага. Мына Имаш бекеринен ишенип, жанында жолдош кылып жүргөн жери жоктур. Үстү башы түзүктөп кийим, Атүгүл Рекорд деген телевизор сатып берди. Кечиндеси дүйнө жүзүндө болуп жаткан жаңылыктарды, кабарларды үйүндө жатып эле көрөт. Элге журтка кошулганы ошол эмеспи? Калктын оозун ачырып, нарында биринчи болуп жеке менчик коммерциялык дүкөн ачкан жигит Имаштын машинесинде мынтип чалкалап баратпайбы? Жигулинин алдыңкы орунунда бараткан Сейит ойлонгон ойлорунан улам айлана тегерегин каранып, компоюп калат. Ошондон көп өтпөй машиненин дүрүлдөгөнү сырттан угулуп, Имаш дүкөнгө учуруп кирди. Тынчтык, токон, барсыңарбы? Эмне болду? Жарыша жооп беришет 2 дүкөнчү. Өң алаттан кетип шашып кирген Имаштын кебетесин чоочулай тиктешет. Сеяны көрдүңөрбү? Имаш Сейитти Сея деп койчу. Кечи бүгүн да келген жок дүкөнгө. Жумушу чыгып калгандыр деп ойлодук. Болбосо күнү бою эле биз менен болчу эмес беле? Кайдагы жумуш? Жумуштага суутуп коюптурбу? Өкүнгөн түр билдире колусун тескери шилтти Имаш. Ичип алыптыр ал. Көргөндөр айтышты. Ята, качан ичип алыптыр? Оозуна андан бөлөк сөз кирбеди Тынчтык менен Токтойке. Канча мээне текке кетти, тегеренип кетти Имаш. Дүкөндөн чыгарбагыла деп какшабадым беле силерге? Имаш байке, үн чыгарды Токтойке. Ким билиптир мындай болорун? Ишеничке кирип калбады беле? Канча убакыт ичпей да жүрдү. Туура, күнөө силерде эмес. Күйгөнүмдөн айтып жатканым. Ичкиси келсе сыртка чыга калып же үйүнөн деле ичет да. Бирок азырда ишене албай турам. Ичип кеткенине. Аны кайсы иттер ичирип койду экен? Кой дебейби кайта? Тескери жасап, өчөшкөнсүп. Ким ичиргенин билсем, чын айтам, мурдун талкалайм. Баары эле билип калышканда, Саянын ичпей адам болгонун. Ким көрүптүр анын арак ичип жүргөнүн? Базардан көрүптүр. Бүгүн болсо калый айтты. Баягы мен сатып берген телевизорду көтөрүп баратканын көрдүм деп. Сураптырбы каяка баратасың деп. Жапжаңы телевизор кайдан бузулсун? Саткан алып баратат да. Аны да уя албай, дагы бирөө арзанга сатып алат. Чогуу ичишет. Койсая, сатпа, арак ичпе. Элдин ишеничине кирип калдың эле, койсоңчу дегендин ордуна кайта жамандык кылышат эмеспи? Тиги жаңы оңолуп, элдин катарына кошулайын деп келаткан байкуштун эси күнүнөн калганча шыкап ичиришет. Түшүнүшпөйт. Кудай урсун, түшүнбөй кетем мен кээде. Эмнеликтен адамдар бири-бирине кара санатайлык кылышат? Сормо сазга батып бараткан эмени колдон алып, сууруп чыккандын ордуна кайра төбөсүнөн басып, сазга тумчуктурушат. Өзүн жакшы эле тыйып калбады беле? Эмне болот? Ичет да мурункусунан да ашыра ичет. Эл айтат да, Имаштын да колунан келбей койду деп сөз айтышат. Ушинтип көпкө буркандайт эми Имаш. Жедеп чарчап, жиниккени соолгондо токтойт. Абдан намыскөй көкпет, бурканактап, ачуусу шакардай кайнап жатканда
ага бет келиш кыйын. Сырын билгендер андай учурда унчугушпайт. Намыс көйлүгүн ушундан бил. Эгерде беттеген максатына жетпей, көздөгөн ишинен ката кетип калса, каты кыйналчу. Канча бир убакытка чейин май ичкенсип сарсанага батып, атыгүл өзүнөн азып кеткен учурлар болгон. Чыдабай кеткендир балким. Кайра деле кеч эместир. Мен ошону ойлобой жатат дейсиңби? Бүгүн кечке кыдырдым шаарды. Үйүндө да болдум. Эшиги аңырайып ачык. Кирсем калыйчын айтыптыр. Телевизордун орду бош. Аны эми кайсы алкаштын үйүнөн издейм. Жер жутуп кеткенсип, эч жерде жок. Же мени көргөндө жашынып калып атабы? Менин коркконум кайра запойго түшүп кетсе, анда бардыгын кайра башынан баштоого туура келет. Мен да бир орунда турбай жатпаймбы? Бир Бишкекте, бирде Казакстанга чабагандап. Менин мындан башка ишим түгөнүп калгансып, ушу саяктыкы дагы өттү. Эмне кылайын дейсиз эми Имаш байке? Токтобек сурайт. Эмне кылмак элем, издейм да. Балким чын эле кеч эместир. Тирүүдөн түңүлбө деген сөз бар эмеспи кыргызда? Мына ушинтип Каражанын карчы уруп, бирөөнө жаман, бирөөнө жакшы көрүнүп жүргөн баласы Айнагүлдүн кашында олтурат. Карачы эми, жөтөлүп жатканын. Өзүңдү жакшы карабас болдуң го. Казакстандын таштап эле өсүп өнгөн жери наарында же Бишкекте турса жакшы болбойт беле. Үй бүлөсүнө да жакындап. Келинчеги Гуля наарында турат эмеспи? Мына баласы Талгат 3кө кетти жашы. Сүнөткө быйыл отургузар чыгар. Бала деген баарынан мурда ата-энесинин мээриминин алышы тийиш. Үч бала тең атасынан эрте ажырап, атанын аска таштай бекемдигин, анын мээримин толук ала албай калышты. Жаш калган өзүнө кандай кыйын болду. Эми ушунчалык кыйынчылык менен далай жылдарды артка калтырып, булардын келечеги деп турмушка чыкпай, өзү, кайненеси, 3 баласы болуп 97 сом. Фельдшер акушердин жалгыз айлыгынын көзүнө карап жүрүп, эрезеге жеткирди эле. Ошол эмгегин туяр бекен балдары. Иши кылып, кырсыктан тышкары аман эсен жүрүшсө болду. Айнагүл баласын алдыртан тиктеп коюп, анан Сейитказынын кыздарын чурулдатып, айланасына жыйып алып, коорашып, ойноп отурганына ичи жылып, качандыр өткөн жылдарга кирип кетти. Анда 1996 жыл эмес беле. Фрунзедеги медициналык окуу жайынын фельдшер-акушердик бөлүмүн аяктагандан кийин эле жолдому менен Нарынга келген. 19 жаштагы кырчын талдай солкулдаган жаш кези. Кыз болсо да өрттөй алоо. Коркпостугун карабайсыңбы? Өкмөттүн бар деген жагына барып. Машине бара албаган ашуусу бийик Заңел тоонун арасы. Тогусторо районуна караштуу Дөдөмөл, Кошбулак, Нарын облусунун чегиндеги Оорук Тамгага чейин вертолет менен малчылардын арасына барып 3 айлап, 4 айлап жашап жүрбөдүбү? Кымындай кыз колуна аптечкасын, дармегин көтөрүп алып, ар кайсы коктуда байыр алган малчылардын үй бүлөсүн кыдырып, эпидемиялык жугуштуу ооруларга каршы ийне сайып, кичинекей балдар арасында кеңири тараган дарт кызамыкка каршы күрөшүп, ат үстүндө чырметсе этип, этпесе жок, баланча чабандын аялы толготуп жатыптыр деген же дагы бир кабар эшитээр менен жолго чыгат. Кудай бир сактап жүрүптүр ошондо. Жанын оозуна тиштей, кечүүнүн кечүү экенин билбей. Кирген кезде үстү кызыл жолборстун жонундай болуп, күрпүлдөп аккан дайрадан аркы өзүнө өтмөкчүмүн деп ат жалына тырмышып, канча ирет кечпедиби? Кечпейин дейт. Аркы өздө 2 суунун аралыгына тигип койгон шоңшойгон боз үйдө айы күнүнө жеткен малчынын аялы боюнан бошоно албай кыйкырып жатат. Кантет? Фельдшер-акушер деген алакандай кагазды окуу жайынан алган. 12 гүлүнүн бири ачыла элек кымындай кыздын тоо таштай болгон 12 гүлүнүн бири ачыла элек 12 гүлүнүн бири ачыла элек кымындай кыздан тоо таштай болгон өзүнөн улуу адамдар жардам күтүп жатышса, ат агызган тоо суусун кечпегенге чарасы жок. Ат тизгини колунда, карышкан 19дагы Айнагүл төмөндөгү иңирлеген аккан сууну карагандан коркот. Качан агыл таштарга тайгаланып отуруп, дайранын көчкүдөй жапырылган агымына туруштук берип жүрүп, наркы жээкке зорго чыгат. Ат туягынан чандырына чейин суу шорголото силкингенде, ошондо көзүн ачат жаш кыз.
Бирок ушул коркунучтар, кыйынчылыктардын бардыгы элдин батасын, алкоосун алып жатканда бир көргөнү түштөй болуп жадынан суурулуп калчу. Тоолордун өлкөсүндө бүлбүлдөгөн кара чырактын жарыгында боз үйдүн каптышында толготуп жаткан аялдын жанында күндүр түндүр күзөтүп, акыры ободон буйрук болгон саатта баа эткен перзенттин үнү кулакка илинип, баланын киндигин кесип, ороочко чуулгап, биринчи болуп тырмактай денени колуна алганда сүйүнүчтөнбү, не адамдан адам бөлүнүп чыккан керемет таңыр коосунанбы, эне болуу бактысына тымызын суктанган сезимденби апкарып, жүрөгү дүкүлдөп кагып, өзү жаш болсо да киндигене болгонуна сыймыктанып кетчү. Кийин 20 жашка толгон жылы түгөйүнө жолукту. 30га чыгаар чыкпас кермурут жигит кез экен Ракымдын. Башына үлпүнчөк жоолук салынып, көшөгөнүн артына кирди. Азыр эстесе 3 уулунун ар бирин жүрөгүнүн астында, курсагында көтөрүп жүргөн кош бойлуу мезгили жалаң ат жалында өтүптүр. Жубай экөө баш кошкон кезде дагы арылатып эсептегенде 5 жыл бою баланын курсакта жатып кыймыл эткенинен өйдө сезип туйса да, ага кабагым кашым дебей фельдшер-акушер ишин улантып, көбүн эсе малчылардын арасында жүрбөдү. Андан кийин гана кичүүсү Сейитказыны төрөгөн соң Нарындын өзүндө төрөт үйүндө акушер болуп иштеп калды. Алланын бешенеге жазган жазуу буйругунан айлабарбы? 1960-70 жылдары 38 жашка толгон убагында Ракым авариядан каза таап, о дүйнөгө сапар улады. Болгону 10 жыл бирге очоктун түтүнүн булатышыптыр. Мындай алып карасаң, бул мезгилди көп деп да, аз деп да айтчудайсың. Ата сакалы эгине жаңыдан чыгып, балдарынын улуусу Өмүргазы 9 жашта, Имангазы 6 жашта, Сейитказы 5 жашка толуп, удалаш өсүп келаткан тентектеринин күлкүлөрүнөн кулак кучуру канып, уга электе эне болуу сыймыгын эми сезип келаткан Айнагүл 30 жашка чыгаар чыкпас курагында жубайы Ракымдан ажырап калып отурбайбы? Жубайынан төөлүккө айрылган жаш келиндин көкүрөк толгон муң зар менен күйүтүн ошол саатта ким угар дейсиң? Мелтиреген төбөдөгү асман менен таман астындагы кара жер эшиткен чыгар. Жазмыш ушул. 30га чыкпай кара кийинип, атадан калган туяк деп 3 баласын бел кылган Айнагүл көз жашын сүртүп, кайрат кылып турмуш сапарын андан ары улады. Биринен бири кичинекей балдары. 70-60-тагы кайненеси колунда. Раматылгың болгур. Ошол мезгилде сыпа, ашыкча сүйлөбөгөн, жибектей созулган киши эмес беле. Айнагүл күнү бою жумушта, балдарды караган ошол киши. Алынын келишинче майда кирлерин жууп чайып, неберелеринин кардын тойгузуп, үй жайга баш көз, балдарга караан болуп жүргөн. Могу Имаш ошол чоң энесине артыкча үйүр. Эшигеликке кирип чыкса деле, не айланчыктап коңшу колоңдорго кирсе деле, этегине эрмешип, жакасына жармашып кошо жүрөт. Кийин 1975 жылы июнда кайненеси 84 жаш курагында каза болду. Имаш 14 жашта. Жаан аябай коюп, жолдун баары ылай. Асман ала булуттанып, күн көрүнбөйт. Ой, Өмүргазы, Имаш кайда? Деп сурады Айнагүл уулунан. Кайда жүрөт ал суу болуп? Эртеден бери жок. Билбейм, деди Өмүргазы. Бир карасам ылдый бараткан. Кайда барасың десем, унчукпайт. Төмөн жакты көрсөтүп коюп кетип калды. Билесиз го ал балаңыздын сырын. Ичиндегисин түк айтпайт кишиге. Айтпаса да сен баарынан улусуң да, деди Айнагүл. Бири-бириңе көз болуп жүргүлө деп канча айтам. Уялашсыңар, бириңе бириң боор тартып жүр. Болгону 2 күнгө келет интернаттан. Сагынат да силерди. Чогуу жүргүлө. Мына кайра эртең кетет интернатына. 5-6 күн көрүшпөйсүңөр. Велосипедиңди берип койсоң болмок экен Имашка. Аны жалгыз менчиктебей. Ой, апа, коро деле дубалга жөлөнүп турбайбы? Велосипед. Аны аяган жерим жок, тепсинде эле жатам. Деги айтам да. Карамдуу болуп жүргүлөчү. Эли оозунда элек жок. Баягы Ракымдын 3 уулу атасы жоктугун билгизип, аябай ынтымаксыз десе, мага эле сөз тиет. Жүрөгүм ооруйт. Кайда кетип калды экен эми? Жаанга калса шөмтүрөп, суук тийип калат экен эми? Тунуулуу Өмүрзакка сөз тийгизгенде эмне? Аябай күжүрмөн.
жашынан бышык болуп өстү. Каникул мезгилинде колхоздун жумушуна иштей коюп акча табат. Ошонун акчасына велосипед сатып алган. 2 күнгө интернаттан келген имашты алдына өңөрүп алып, барбаган жерге барат. Анан калса мектеп интернат наарындын чекесинде, Аламышык тоосуна тушташ жерде эмеспи. Ишемби күнү кечке жуук Өмүрзак Дуалга жөлөнүп турган велосипедин алып минип, иниси имашты интернаттын жатаканасынан таап, астына өңөрүп алып жөн келбей жолдон печени момпосы алып берип, о көптө кызыл күүгүмдө үйгө араң келишет. Анда жашынан тири карак өскөн тун баласына ичи жылый түшөт Айнагүлдүн. Анткени 2-3 күн бою окуу башталар күнүнө чейин 3 тууган бөлүнбөйт. Жекшемби күнү кечинде болсо үчөөнүн кийимдерин жуучусун жууп, мектепке кийчү формасын үтүктөп дайындап коет. Таң эртең менен кайра велосипедине имаш өңөргөн Өмүргазы уркуйган арык далысын кыймылдатып, астында олтурган инисинин кулагына бирдекелерди шыбырап, күлдүрүп, интернатка карай барган жолго кетип баратышат. Артынан узатып карап туруп калган Айнагүл көкүрөгүндө козголо түшкөн энелик сезимдерине ээ боло албай, көзүнөн жаш кылгыртып, жараткан Алла, ушуга да шүгүр деп тоо кылып, балдарынын эгиз козудай велосипедке учкашкан ага ининин эртең мененки чыгып келаткан күнгө дөңгөлөктөрүнүн чабактары жаркытып турбайбы? Ушул эле кичинекей наарындын ичинде канча жолу квартира алмаштырды. Өзүнүн үйү жок болгон соң балдарга да өзүнө да куурал. Бирөөнүн 2 көмүт жер тамына баш калкалап кирген учурлары унутулбас. Атасынан 9 жашында калган Өмүргазы берки экөөнүн эстүүрөөк эмеспи? Кийинки жаңы батирге көр жер буюмдарын тырмалаңдап ташып киргизип жатканда апасы уккудай гана кылып шыбырайт. Апо, мурункудан кенен биздин мектепке да жакын. Баарынан улуу эмесминби дегенчелик кылып, жароокерим өзүнөн тайбай кошумчалайт. Тентек кылбай тыныч жүрөбүз апа, болбосо үйдүн ээси урушат да. Жазган кандай сүйлөгөн тун баласынын сөзүнөн улам жүрөгү кысылып, көзүнө жаш тегерене калат. Анысын баласына көрсөтпөөгө тырышып, терс карап кеткен жаш аял кантсе да балдарынын анын ичинен айрыкча туну Өмүрзактын эстүү чоңоюп, анын жеңилин жерден оорун колдон алып турганына ичи жылып шүгүрчүлүк айтат. Канча ири толгоосу бышып жетилген энелердин төрөтүйүндө кайтарып, кайбирде дежурстводо кирпик какпай түн өткөрүп, жумуштан өлө тала чарчап келген күндөрү кыртышы эчтекени сүйбөй турса да, акырын жылап басып төркүйүнө кирип, моюндашып уктап жаткан 3 эркегин карап, бир чети алардын бой көтөрүлүп келатканына кубанып, бир чети кайненеси баш болуп, 5 жан үйдөн үйгө көчүп, бирөөнүн тамында күн кор балдары эркин ызы чуу салып, күлкүлөрү таш жарып, ойной албай, жазганып кирип, жазганып чыгып жашап жүргөнүнө кейип, көзүнөн кантип жаш сыгылып чыгып кеткенин билбейт. Ошентип отуруп түнкү дежурлуктөн кайткан Айнагүл ошол эле кийиминче отурган тейпинде көз жашын кирпиктеринин учуна салаңдаткан бойдон кантип кыңайып уктап кеткенин сезбей калчу. Бир жолу дагы ушинтип кезектеги батир тамдардын биринде жашап жаткан убагы. Кудай азыр эсинде жок. Имаш Бекейин же Сейит казысыбы Айтор балалык кылышып, үй ээсинин бир кызы суу көтөрүп келатса, жолдон тосуп, чакага бир тал жалбыракты салып ийиптир. Аны кайдан билсин Айнагүл? Жаңы эле өздөрү байырлаган үйдүн босогосунан сыртка чыга береринде үйдүн ээси Бек Турабанын "О, Жубарымбек, эмне саласың чакадагы сууга жалбыракты? Көрчү буларды. Ушундайынан атаңарды эрте жашыңарда жутуп алып жүрөсүңөр да. Жөн жүргүлө мындан ары." Дагы канча сөздү айтып ийгенин ким билсин, сыртка баш баккан Айнагүл ачуу сөздөрдү укканда нес болуп, эшикке жөлөнө көз алдында турган жер көчүп кетти. О Кудай, ушунчалыкты ачуу сөздү угузасыңбы? Балдарымды эмне жазык? Өлсө атасы өлүптүр, өлгөндүн өз шору. Өз алдыбызча үйлүү болгуча, өз оозуна алы жетпеген адамдардан дагы канча убакытка чейин тил угуп, баш көтөрүп сүйлөбөй, жазганып жүрөр экенбиз. Кур дегенде бир көмүт үй бүлө болсо да мейли эле. Иши кылып балдары чоочун кишилердин сөөктөн өткөн заар сөзүн укпай, жаш жүрөктөрү жабыркабай өссө болду эле. Балдардын тилегин Кудай Таала угуп көргөндүр.
9 жылдан ашык ар кимдин үжүрөсүндө баш калкалап жүрүшүп 1976 жылы үйлүү болушту. Болгондо да Нарындын чет жакасынан эмес, кичинекей калаанын эл көп өткөн 64 деп аталган 4 кабат үйлөрдүн биринен алышты. Биринчи кабат 2 көмөт, кухнясы чакан, коридору бар. Андан калса терезесин айтпайсыңбы? Тоо жакты шаңкыйтып көрсөтүп турат. Таң азандан тура калыш эле терезени көздөй жөнөшөт, тоолорду көрбөй жүргөнсүп. Сүйүнгөндөрүнүн сураба, үйлүү болушкандарында. Бирок ошондо да үйдү үч көтөрүп, кыйкырышпай жазганышып, үндөрүн басыңкы чыгарышып, чын эле мынау 4 дубал аларга таандык экенине ишенбегенсип, дубалдын боорун колдору менен сыйпалашат. Атүгүл ошондо өзүнөн мурда балдарынын жаш жүрөктөрүнө ар кимден тил угуп, көчүп конуп жүргөн турмуш канчалык оор тийгенин көрүп, алардын кубанычтарына ортоктош болуп турса да, анын эркине койбой, көз чанагынан сызылып, жүзүнөн ылдый жаш аккан. Кайгыга да, кубанычка дагы эгедер эне жүрөк. Бирок ошондо да жалпы үй бүлөлүк кубанычка тиешеси бар экенин билгизгенсип, үнүн катуу чыгарбай, мугайым гана күлүмсүрөп, босогодо турганычы Имаштын 4 класстан тартып интернатта, ошонун жатаканасында 3 маал тамак ичип, сабагын ошо жерден даярданып, ишемби-жекшемби күндөрү гана үйүнө келет. Берки экөөнүн бөлөкчө ушул баласы. Мейманга келгенсип коомай санап турат. Кантсе да интернат деген интернат, өз үйү өлөң төшөктөй болобу? Атасы бөлөк, энеси бөлөк, чоочун балдардын арасында интернаттын бир түрдүү тартибине көнүп, түндү да күндү да чогуу өткөрүп, урушуп талашпаса да, биерден кетүүгө ылажысы жоктугун сезип, кай бир убакта балалык маанайы чөгүп жүргөндүр. Уялаш эки бир тууганын сагынып, бирок ичим таап мүнөзү аны сыртына билгизбей, бир айда 4 ирет апасы бир туугандары менен көрүшчү күндү астыртан эңсеп, балалык ойлорун ичинде кулпу сыяктуу бекиткен.